Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Толук. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен сиздерге сөз берем. Жаш, таза, коррупцияга аралашпаган, анан мамлекет үчүн иштейм деген жүрөгү таза жаштарды тартабыз. Менин ошо жүрөгүмдө, өзүмдүн жүрөгүмдө ошо таза өткөрүү, кандай гана шайлоо болобу, же болбосо башка маселе болобу, бардыгы таза өтүшүнө мен өзүм жүрөгүм менен неметип турам. Берилип турамын. Кепилдик бересиз, таза шайлоо. Кепилдик берем. Мен так кесе айтып коеюн, Кумтөр 100% Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт. Бири-бирин кайталаган министрликтерди же болбосо жанагы департамент, комитет, агентство дейбизби, ошолорду кыскартып компоновать этебиз. Мен бардык күчүмдү мамлекеттин күчүн коррупцияны жок кылганга, түп тамыры менен жок кылганга күчүмдү жумшаймын. И ошону аягына чыгарамын. Мен сиздерге сөз берем. 3 күндөн кийин кетмей болду, тараңыздар деп элди таратканбыз. Андан бери 10 күн өттү. 10 күн, 7-8 күн өтүп калбадыбы мына. Анан эми азыр барып ошол келишимге келишибиз керек деп мен сунуш кылам. Анан кандай чечим кабыл алат, ал президенттин өзүнөн. Так кез айтпадыңыз беле, камалат депчи. Кылмыш иши козголдубу азыр? Билбейм, аны мен ага чейин жете элекмин. Мына момундай неме менен жүрбөйбүзбү? Ушундай башаламандык менен жүрөбүз, ага мен жете элекмин. Эгерде сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот, күнөөсү болсо камалат. Эгерде силердин өмүрүңөргө коркунуч келип, ушундай коррупционерлер тарабынан, жана башкалар тарабынан коркунуч келе турган болсо, мамлекеттин эсебинен мен сиздерге кайтаруу бөлүп бергенге, кайтаруучу бөлүп бергенге мен даярмын. Убада бергенбиз. Кудай буюрса, мына бүгүнкү күндөн баштап улуту деген графа кирип атат. Мына мен кечээ күнү ошо 2 күндүк ишимде ушуну чечтим. Улуту деген графа. Маган келген инвестор, мына сенин мамлекеттин бюджетине момунча пайда болот, моуну иштетем, мага мынча пайда болот деп прозрачно келсе, болду, ошол сөзсүз түрдө ошол жерден жардам беребиз, кучагыбызды жайып тосуп алабыз.